Максат айылындагы каргашалуу окуядан кийин бул жерде 25 жаштагы Кубаныч мырзанын дагы үйү өрттөлүп, жабыр тарткан. Азыр өзүбүз сүйлөшүп маектешели. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Окуя тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Кандай болду эле? Кандай жабыр тарткансыз? Тайсам кырсам ушуп кеткенде ушу Максат айыл менен Очу калачы ушуп кеткен. Эми бул элде урушкан эмес, бир гана салттар урушкан. Тайсан салттар ата баштаган. Ошо атканда биздин үстүбүзгө миномет келип түшкөн да, үйдүн үстүгөчү. Шамал аткан окшойт. Түшкөн да анан неме болгон. Үйлөр күйүп кеткен да. Общий үй күйүп кеткен. Эми муакта бир эле комнатам тирүү калган, экинчи комнатам уже күйөйүн деп калган. Бирок мага ачы 4 комнатам күйгөн да. Үйдө мындай жарандар жок болгонбу? Энем бар болчу да. Энем бар эле. Анан акырда энем менен ойте да бир коңшубуз алып кеттиер. Ошого эски айыл башчыбыз Кубат ага келип акырда алып кетти да. Куткарып кеттиер. Үй өртөлүп жаткан учурда, Жок. Ошо өртөөнүн алдың эле. Атардан алдың эле уже булар биздики кыргыздар биле баштаганда уже улар пайызга кармай уже неме атабыз атканчы. Анан биздин элди чыгып кеткиле деген. Ошондо акырда энем калып кеткен да. Ошо эски айыл башчы куткарып калган. Азыр айыл башчы жаңы болгон да. Азыр эми ал күйгөндөн кийин кандай жардамдар берилди? Мына өзүңүздүн үйүңүздү калыбына келтире баштапсыз. Мамлекет тарабынан дагы жардам болдубу? Мамлекет тарабынан жардам болду. Ошо жардам бергенде ошол үйдү восстановить этип атабыз да. А так восстановить этиш өтө кыйын да бул үйдү. Өзү Москвада 3 жыл иштеп курган элем. Эми өз пешенеттерибиз менен иштеп курганбыз. Жаңы эле куруп бүткөндөн кийин өртөлүп кетти. Ошондой. Ремонттор кылып уже даяр болуп калдым да. Бир семкиси той кылабыз деп жүргөндүк. Үйлөнөйүн деген максатта. Үйлөнөйүн деген максатта. Азыр эми мамлекет тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлдү? Мамлекет тарабынан жардам ушул үй күйүп кеткенден кийин мамлекет тарабынан үй куруп беребиз деди. Үй куруп беребиз дегенде ушул үйдү куруп берди. Азыр эми канча комнаталуу үйдү куруп берди сизге? 4 комнаталуу үйдү куруп берди. Бир комната душ. Вообще-то 2 комната душ экен. Бир туалет. Анан бир кухня. Жашоо жакшы, шарты? Бардык шарттары мененби? Шарттары менен полный. Мындай проект өтө сонун да. Проект өтө жакшы проект. Мына интернет тармагында дагы көпчүлүгүнө бул сапатсыз курулду, андай мындай деген маселелер жаралды да. Ага кандай карайсыз? Мындай шарттары жакшы элеби? Энди мына адам мени Кудайга шүгүр деш керек. Просто мындайча караганда главный проектте бул үй вообще мындай болуп курулбаш керек экен да. Могу карасаң эки жагынан шифрди эле коюп туруп, ортосунан мындай пенал уруп ташлаган да, мындайча айткандачы. Ошентип эле үйдү тургузуп койгон. Мунун фасад жок да вообще-точу. Мунун фасады болуш керек өзүнүнчү. Родной фасады болуш керек. Бул без фасад. Утепление болуш керек эди. Без утепления. Үйүңүз күйүп кеткенден кийин бул жаңы үй курулганга чейин каякта жашап аттыңыз? Ошо үйдүн ичинде, күйгөн үйдүн ичинде жашаганбыз. Канча адам жашап аттыңыздар? Бир гана энем эле жашаган. Күйгөндөн кийин. Мен Москвадан кийин келдим. Өзү жакта иштегимди эле келбей, эми угасың да. Үйлөрүм күйүп кеткенден кийин вообще мына жашоодон мындай немең жашоо кызыгың кабай калат экен да. Шунча иштеп, пешенеттериң менен тартып мына жыйсаң, иштеп күйгүзүп койсочу, күйгүзүп кетсечи, тайыштарчы. Бул жака келгениңизге канча болду? Бияка келгенде где-то уже азыр 6 ай, 7 ай. 7 ай болуп калды. Бирок эми азыр өзүңүздөргө келип мындай жашайын деп эле атасыздар да? Же мындай кооптонуп барбы деле? Жок, биз жашайбыз деп атабыз. Кетебиз деген оюбуз жок. Ушул мамлекет эми канча акча берген болсо, ушул үйдү восстановить этип атабыз. Эми уруш болот дегенден мындай алыстабыз да. Кайра уруш болот деген алыстабыз. Үйдүн жылуулугу, салкындыгы кандай болуп атат?
бирок өтө дам да. Дем алыш өтө кыйын. Биринчи элечи. Ысык болот а. Ыстык өткөзүп атат шифрчы. Биянын уягы уже таптı берет да эле ысып кетет биринчичи. Кышында кандай чыктыңыздар? Кышында жакшы эле. Суук болбодубу? Жакшы эле, орточо. Отопление иштейт, бардыгы орнотулуптур. Жакшына иштеп атпы? Иштеп атат бардыгы. Кандай эми мамлекет тарабынан дагы кандай жардамдарды күтөсүздөр же болбосо талабыңыздар эмне азыр? Биздин талабыбыз ошо чек араны чечип берсе. Военлерге өтө жакшы условия жаратып берсе дейбиз да. Өздөрүгө мисалы бардык эле семьялуу бетечи контрактниктер. Ошолорго үй куруп берсе, ушу максат айлыга көп көңүл бурушун каалайм да менчи. Асфальттар куруп берсин ар бир көчөгө. Светтер жагындырып берсин. Бизде кээ бирде свет слабый болуп кетет. Эл көптүгүнөн анан кийин көмүр алайык десек кымбат да. Онун көрө свет иштеткенибиз лучше бизгечи. Анан свет жетишсиз болот да кышындачы. Көңүл көп бурсун дейбиз да ушул айлыгыбызгачы. Биздин айлыга өтө эл көп керек да. Көп болушун каалайт элем ушул айлыгыбызгачы. Ата ар жумада эле уруш болуп турат булар мененчи. Жума сайын тайыздар бир эки тас чыгат, беттен кыргыздар чыгат. Анан кегиле дейт. Ошо барсак салттар тосуп калат, месалар тосуп калат. Мен эмне себептен чыгып атат дейт? Уруш ушу неменен да? Жерден. Тайыздар келип менин жеримде дейт, кыргыздар келип менин жерим. Вообще ол кыргыздардын жери бирок. Тайыздар бирок келип биздин жерди атат. Эми бетте мафиячылык болгон да бизге чейинчи. Эми биздин жаш өтүп кеткен да. Бетте полный жерлерин уже тайсаңа өткөзүп берген да. О маалда эми көп мамлекет өзү менен өзү болуп калгандан биздин баткенге көңүл бурбай койгон да. О маалдан биздин чоңдор пайдаланып калган. Тайыздар сатып берген да. Азыр эми сиздердин талабыңыздар чегара такталсын. Чегара такталсын, анан өткөзүп берген жерлери кайтарып берсин.